Кошуп жаткан сандар кандай аталарын билесиңби? Биринчи жазылган сан биринчи кошулуучу. Кошуу белгисинен кийин жазылган сан экинчи кошулуучу. Барабардыктан кийин жазылган сан сумма деп аталат. 8 кошуу 1 туюнтмасы да сумма деп аталат. Билимай менен Илимбек жуулган чыныларды санашты. Илимбек алгач чай чыныларды санады. Алардын саны 4. Андан соң аларга 2 чоң чыныны кошту. Бул Илимбектин жазганы. 4 кошуу 2 барабар 6. Билимай болсо санакты чоң чынылардан баштады. Ал мисалды мындайча жазды. 2 кошуу 4 барабар 6. Экөөнүн чыгарган мисалдарындагы кошулуучулар орун алмашса деле, ошол жыйынтык менен чыкты. Демек, орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Биринчи тарелкада 2 алма, экинчисинде 7. Илимбек менен Билимайга алмаларды bir тарелкага салуу тапшырмасы берилди. Билимай экинчи тарелкадагы алманы биринчиге салды. Илимбек болсо биринчиден экинчиге салды. Кимиси чыгаруунун оңой жолун тапты. Албетте, Илимбек 2ге 7-ни кошкондун ордуна кошулуучулардын ордун алмаштырып, 7ге 2-ни кошуп койгон оңой.